Кыргыз медицинасы оор жоготууга учурады. 78 жаш курагында Кыргызстандагы микрохирургия жана пластикалык хирургиянын негиздөөчүсү, эл аралык жогорку медицина мектебинин профессору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Осмонбек Насранбеков көз жумду. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн өзү жашаган айылында өттү. Осмонбек Насранбеков 1946 жылы Чаек айылында туулган. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна тапшырып, 71 жылы аяктаган. Эмгек жолун Жумгалда хирург болуп иштеп баштап, кийин Исахунбаев атындагы клиникада уланткан. 1984 жылы Кыргызстанда алгачкы жолу үзүлгөн колду тиккен врачтардын катарында болгон. Эми Осмонбек байкебиз туулганга туу болгон киши болчу. Өтө шайыр, жөнөкөй адамгерчиликтүү. Өмүр бою ушу врачтык кесибин аркалап, врачтык антынан жазган жок. Балдарга, ага туугандарга баардыгыбыз бирденке ошоскан байкебизге чуркап жүрчүбүз. Абдан жөнөкөй адамгерчиликтүү адам эле. Эч бир мындай бирөөгө деген жардамын аячы эмес. Түн болобу, күн болобу, ооруп калабызбы, эмне болобуз? Чуркап турчу. Айылгын кабар алчу, баарыбыз ушу байкенин тегерегинде айланып турар элек.